Так, жігіттер, Mic Air Insta 360 дейді. Бұл коробканы азыр айтам эмне экенин. Бұл болсо окуй албайбыз. Бұл Кытай тилинде жазылган. Буну да айтам азыр эмне экенин. Ассаламу алейкум жигиттер, бааңардын куттуктуу күнүңөр менен. Бүгүн 15 март, күнгө болсо четверг болуп калды. Кимдир бирөө үчүн бүгүн орозонун акыркы күнү, кимдир бирөө бүгүн оозун ачты. Эмнеге дегенде, айды карап оозун бекитип жүргөндөр эртең менен, алар бүгүн орозо эмес, бүгүн ай чыгыптыр. Мага окшоп календарды карап оозун бекиткендер бүгүн орозо. Кыскасы бүгүн кандай болсо дагы орозонун акыркы күнү экен. Бұл коробкаларды жөндөн көрсөткөнүм жок жигиттер. Менин могу колдонгон эмелеримде бир аз өзгөрүүлөр болду. Кошумча дагы кошулуп, бизге мүмкүнчүлүк артып иштет. Азыр бул коробкалар эмне, кандай коробка, ошол тууралуу азыр айтып берем. Ага чейин кыскача реклама. Жигиттер, ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк издеп жатсаңар, Эксперт таксопаркты сунуштайм. Эксперт таксопарк такси тармагында көп жылдан бери эмгектенгендиктен өзүнүн айдоочуларына коопсуздукка жана туруктуулукка кепилдик берет. Эксперт таксопарктын эң эле алдыңкы артыкчылыгы бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү. Ал кандай тарифтер десеңер, суткасына 55 сомдон, же ар бир заказдан 4 сом, же 2%. Кыскасы өзүңөргө жаккан, өзүңөргө ыңгайлуу болгон тарифти тандап иштесеңер болот. Эксперт таксопаркка катталып фото көзөмөлдөн өткөндөн кийин силердин баласыңарга 100 сом саламдашуу бонусу түшөт. Анан дагы кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ал кандай десеңер, досуңду чакыр программасы бар. Эгер досуңарды алып келген болсоңор, баласыңарга 1000 сом салып берет. Айдоочуларга 24 саат бою техникалык колдоо көрсөтөт. Кыргызстандагы ишенимдүү өнөктөш Эксперт таксопарк менен биргеликте мыйзамдуу иштеп, жакшы киреше тапкыла. Дегенде биринчи могу чоңунан баштасак жигиттер. Бул деген видео регистратордун коробкасы. Өткөндө Гопарк өзүнүн айдоочуларына ооз ачырып, ифтар уюштурган, ошондо айткан болчу. Видео регистратор келди, барып установка кылып койдуруп алгыла, установкасына 1000 сом бересиңер, видео регистратор өзү бекер деп. Бул ошол видео регистратор. Бул видео регистраторду бизге башында эле айтылган болчу. Өзүнүн заводской регистраторунан койдуруп беребиз деген болчу. Ошол сөздөрүнө туруп, регистратор алып келип, уже койдуруп берип баштады бизге. Мен буга чейин регистратор алсамбы, албасамбы, негизи регистратор керек да. Алайын десем, булардан келмек регистратор. Ошону күтөйүн десем, дайын жок. Кыскасы ошентип жүрүп, акыры регистратор келди буюрса. Моундай болот экен, бул жагы ичин тартат. Бул жагы болсо сыртты тартат, көчө жакты. Жол жакты. Кыскасы ушундай регистратор установка кылып берди. Бул ичинде болсо эч нерсеси жок. Бул ичинде жанагы мурда моун заводской пустой эле болгон да бул. Ошонун ичиндеги заглушкалары. Кыскасы ушундай заводской сыртында, анан салондо да тарткан регистратор коюп берди. Бул жакшы. Биринчи жаңылыгыбыз бул жигиттер, бул өтө жакшы. Ал эми экинчи жаңылыгыбыз болсо Mic Air 360 дейт. Бул беспроводной микрофон жигиттер. Бул баары силер үчүн жигиттер. Силер үчүн, могу YouTube канал үчүн эми колдон келишинче мүмкүнчүлүктүн барынча ушинтип YouTube каналга силерге жакшы ролик чыгышы үчүн, үн жакшы болуш үчүн мүмкүнчүлүктүн барынча аракет кылып жатабыз. Азыр ушул микрофонго сүйлөп атам. Insta 360. Ушундай эмелер менен толукталып жатат. Бул эми үнүбүз жакшы угулат. Кудай буйрса, регистратор бар, салондо да тартат, көчөнү да тартат. Мурда могу камерамды монтип коюп, көчөнү тартчу элем. Азыр эми антип коюп, тартып убара болбойм. Мындай алыс жактарга заказ менен барганда мен бул жактан эле файлды кесип алып эле керектүү жерин монтажга кошуп коем. Бул мага ыңгайлуу болду. Ал эми бул камера менен болсо төлкө бул жагын тартабыз. Монча сом иштедим. Саат 14:03 болду. Монча пробег жүрдүм, монча зарядым калды. Могул жерге келдим деп. Бул мен өзүбүз тартабыз, ушинтип тартабыз кыскасы. Анан бул микрофондун кандай эмелери бар, ошону дагы көрсөтүп кетейин, жигиттер. Так, бул микрофондун моундай кейси бар экен. Бул кейстин ичинде могу жана шамалдан коргой турган эме. Шамалда тагып коесуң, үн жакшы угулат. Анан бул дагы бир башка функцияны да аткарат экен. Буну колуңа антип салып алсаң да шакек сыяктуу болуп
Ушундай да функциясы бар экен, кыскасы айтор. Так, бул кетти. Андан кийинкиси могул шунуру бар экен. Могул шунур. Бул магнит менен микрофон бул жерге чаптап коесуң. А бул жагын мойнуңа илип коесуң. Кыскасы ушундай шунур. Бул да кетти. Андан кийин моундай кыпчып коймой. Чыкпай калды го. Кыпчып коймой, кыскасы ушундай. Андан кийин азыр бул жагын салып коеюн. Андан кийин дагы эмнелери бар. Бул жагын аччу болсок, бул жагында бул жерде микрофон турат, бул жерде магнит турат. Азыр мен бул магнитти кийимдин ичинен сыртынан микрофонду коюп, азыр карматып койгом да ушуга сүйлөп жатам. Бул болсо Type-C. Android же iPhone, кыскасы телефонго сайып, телефонго да кошуп тартсак болот. Ушундай моундай кичинекей кейси бар. Бул болсо жөнөкөй эле, простой эле кейс жигиттер. Бул өзүнөн заряд албайт экен. Ал зарядниги болсо моундай экен. Мынакей. Зарядный станциясы ушундай экен. Бул жагы минус. Эгер могу кейстен заряд алчу болсо өтө сонун болмок, бирок тилекке каршы андай эмес экен. Могул мурдагы микрофонум бул болсо ушул кейстен заряд алат. Мынакей. Бул өзүмдүн мурда колдонуп жүргөн эски микрофонум. Бул кытайский микрофон, арзан эле. Монтип бул өзүнүн заряд ала турган немеси бар. Бул дагы Type-C приемник бул. Монун минусу болсо ушул өзүнүн кейсинде салып койсоң, заряддап, кубаттап турса жакшы болмок. Бирок тилекке каршы андай жок экен. Бул микрофондун жакшы жери бул камерага мындай Bluetooth менен прямой кошулат да. Жанагындай приемнигин сайып, эме кылып отурбайсың. Бул микрофон прямой эле кошулат. Анан бул камераны бул микрофондон башкарсаң болот. Могул жагын бассаң, запись кетет, кайра бассаң токтойт дегендей. Кыскасы ушул жагы плюс. Мен негизи бул микрофонду эмес, мен DJI Mic Mini микрофонун алайын деп баргам, ал жок экен, анан моуну алганга туура келди. Кыскасын айтканда ушундай жигиттер, биздин могу колдоно турган буюмдарыбыз, бизге керектелүүчү буюмдар күндөн күнгө бири-бирден кошулуп, толукталып баратат. Бул жаман эмес, жакшы. Албетте бул баары силер үчүн, могу YouTube канал үчүн, жакшы ролик чыгышы үчүн, үндүн жакшы угулушу үчүн колдон келишинче мүмкүнчүлүктүн барынча ушундай аракет кылуудабыз. Могу регистратордун коюлушу менен дагы бизге бир аз жеңилдик, ушундай шарт түзүлүп жатат. Анан бул салондо дагы тартат. Салондо бир нерсе болуп кетсе, кокусунан болуп кетет. Ошондой мезгилде жаңа конфликт бир нерсе болуп кеткенде, камераны басып күйгүзгүчүң бир топ убакыт өтүп кетет да. Бул жерде болсо дайым тартып турат. Бул жерден салондо бир нерсе болгондо дагы кесип алып бул жака кошконго, кыскасы бизге шарт ушундай мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат. Кудай буйруса, иншалла, мындан ары шултоо жок бизге. Эми мындан ары бат-баттан ролик тартканга бизге шултоо жок. Салонду тарткан бар, жолду тарткан регистратор бар, телефон бар, микрофон бар, камера бар. Кыскасы эми бизге шултоо жок. Эми мындан ары Кудай буйруса бат-баттан жакшы, кызыктуу роликтерди тартканга аракет кылабыз буйруса. Эми бул камерамен төлкө бул жак тартабыз. Монча пробег жүрдүм, монча сомго келдим, саат монча болду, могул жерге келдим, ассаламу алейкум деп өзүбүз тартып. Кыскасы бул камера эми жолду тартпайт буйруса эми. Ушундай жигиттер. Кудай буйруса могу орозодо чыгып жатат, эртең айт намазга барабыз, андан кийин айттайбыз, андан кийин Кудай буйруса жакшы контенттерди тартабыз, жакшы роликтерди тартабыз, бат-баттан тартабыз дегендей бизге эми шултоо деле калбай калды. Эми бат-баттан тартканга аракет кылабыз. Каналга катталбай көрүп жаткандар каналга катталып, ылчитип лайктан басып, ой пикир сунуштарыңызды комментарийге жазгыла. Комментарийни сөзсүз окуймун. Кийинки роликтерден көрүшкөнчө аман эсен, сак саламат болгула. Баарыңарга ийгилик.